Бир нерсе сатарда шылуундардан абайлаңыз. Алар керек болсо онлайн алып сатуу тиркемелеринде да жүрүшөт. Lalafo KG сайтында проектор сатам деп жарнама калтырган кыз ага кардар күмөндүү шилтеме жибергенин айтып, редакциябызга кайрылды. Ал буюмун жарыялаган соң сатып алам деп кардар жазган. Өзүн башка шаарда экенин айтып, буюмду сиз жашаган жердеги таанышым алып кетет деп билдирген. Акчасын Коронапay менен которуп бермек болгон. WhatsApp номерине шилтеме жөнөтүп, ошол жерден каалаган банкты тандап, которуп алууну сунуштаган. Бирок алар сунуштаган шилтеменин Коронапay тиркемесине тиешеси жок экенин аныктадык. Тиркеменин расмий сайты koronapay.com. Ал эми шылуундардыкы Коронапay Check-it KG WFICU. KG WFICU домени 2024 жылдын ноябрында Кыргызстанда Александр Гатин деген жарандын атына катталыптыр. Ал эми сайттын шилтемеси азыркы учурда иштебей калган. Бул интернет-фишинг сыяктуу шылуундардын кезектеги амалы. Андыктан интернетте бир нерсе сатарда сунушталган сайттын доменине сөзсүз түрдө көңүл буруңуз. Аларга жеке маалыматты берүүдө этият болуңуз. Буга чейин да Lalafo кийим сатам деп жарнама калтырып, шылуундарга туш болгондор бар. Кардар Сдек аттуу курьердик кызматынын расмий сайтына окшош сайттын шилтемесин жөнөткөн. Факт-чекерлер алар сунуштаган шилтеме Сдек компаниясына таптакыр тиешеси жок экенин аныкташкан. Кыргызстандын улуттук банкы шылуундар, Lalafo, Дизель жана Instagram сыяктуу популярдуу жарнама кызматынын колдонуучулары аркылуу жарандардын төлөм карталарындагы жеке маалыматтарга ээлик кылып, андагы бардык акчаны чыгарып ала баштаганын эскерткен. Шектүү шилтемелерди эч качан ачпаңыз, сыр сөздөрдү ачыкка чыгарбаңыз. Банк сизден телефон аркылуу чалып же кат жөнөтүп, сыр сөздү айтып коюшуңузду эч качан сурабайт. Эгер аны сурап жатышса, демек алар шылуундар. Жыйынтыктап айтканда, бул интернет-фишинг сыяктуу шылуундардын кезектеги амалы. Интернетте бир нерсе сатарда сунуштаган сайттын доменине сөзсүз түрдө көңүл буруңуз. Аларга жеке маалыматты берүүдө этият болуңуз.